Биздин максат азыркы ушул тапта элдерде мындай материалдык шарты оңолду. 2000 жылдарда эмес. Бирок жылына $3000, $4000 бир баласы үчүн сарптай албайт, бирок 40 000, 30 000 сом тегерегинде баласынын билими үчүн вложение кылып алат да. Ошол себептен биз Сибат менен сүйлөшүп, Сибаттын кылган ишин, тагыраак айтканда, Сибат балдарга сапаттуу билим берип, дүйнөнүн күчтүү университеттерин өткөрүп жаткан жолду биз элдин баардыгына доступный кылалы деп ушул ишти баштадык. Сибат колдоду. Кудайга шүгүр, өкмөт да колдоп жатат. Азыр максатыбыз таланттуу балдарды, каалоосу болгон балдарды мындай ар бир үй бүлө көтөрө ала турган бир баада окутуп, дүйнөнүн күчтүү олимпиадаларына катыштырып, анан дүйнөнүн күчтүү университеттерин өткөрүү. Биздин ишибиз ошол. Бардык сабактардан. Мектептер менен иштешебиз. Мектептин руководствосуна кайрылабыз. Ушундай проект бар, балдарды окутабыз. Негизи биздин кыла турган иш бул Кыргызстанда жок, бирок Россияда бар, Казакстанда бар, Тажикстан 3-4 жылдан бери куруп иштетип жатат. Мисалы Кытайда өтө күчтүү, ошол системаны эле Кыргызстанга алып келип жатабыз да. Эми бул плагиат да, бул гениальный эч нерсе эмес. Биздин кыла турган иш айыл жер кыдырып, балдарга мастер-класстардан берип, 1 жумалык, 2 жумалык мындай усиленный курстарды өтүп, андан кийин интернет мектепке байлоо. Интернет аркылуу аларды окутушубуз керек. Кийин ошо 1-2 сыйра Кыргызстанды кыдырып чыксак, андан кийин кирет, интернет аркылуу олимпиада өткөрүп, жарыш өткөрүп, ошо күчтүү окуучуларды борборго топтоп, Ысык көлгө топтоп, чоң сборлордон өтүп, этап кылып, даярдап, анан эң күчтүүлөрдү дүйнөлүк эл аралык олимпиадаларга жөнөтүү да. Бул система Россияда бар система да. Негизи эң биринчи балага ар кандай энциклопедияларын алып бериш керек. Мисалы жанагы мультик бар го. Фиксик деген бар го. Фиксик аябай сонун мультфильм да. Бардык нерсенин себептерин айтат. Ошого мультиктерин алып бериш керек балага. Анан бала суроо бергенде жакшы жооп бериш керек. Мисалы жер эмне себеп менен тоголок, анан жер күндө айланат, өзүнүн огунда кыйшаят дегендердичи. Анан акырындан баланын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүп, анан кийин эң главный менин опытымда бүт жакшы окуган окуучулардын же атасы, же апасы, же чоң атасы, чоң апасы, жакындарынан бирөө кичикесинен 1-класстан бери үй тапшырмаларын чогуу жасаган да. Бала өзүнөн өзү акылдуу болуп кетпейт. Акылдуулук деген генетически болот, бирок эгер аны таптап, ага жардам берип, мотивация кылып түрткү болуп турбаса, жоголуп кетет да. Ошол себептен кичикесинен поддержка аябай маанилүү да. Мындай болот да, биздин былтыр ноокатка барганбыз да, ноокатка барганда биздин бир Максат деген агай бар. Ошол Максат агайга эң баягы мектептен хулиган окуучусун берип коюптур да. Ал математиканы окубаган бала экен. Биз негизи сүйлөшкөндө бизге акылдуу балдарды жөнөткүлө, акылдуу балдарды олимпиадага даярдайбыз деген болчубуз. Эң хулиган баланы берип коюпту. Кийин ошол бала результат көрсөтүп, жыйынтык көрсөткөндө акмоодон барып, орун алып, мектептен аябай кыйын болуп. Ошон үчүн аракет кылыш керек. Мектепти бүт элек болсо, жакшы агайларга барып, жакшы репетиторлорго барып, өзүн сынап көрүш керек да. Балким кызыгуусу көбөйүп, кыйын математик болот. Мисалы, Эйнштейн двоечник эмес беле? Эми билбейбиз да. Ошон үчүн аракет кылыш керек.